Жалал Камалов жаштайынан эле спортко кызыкчу. Анын ичинде самбону жандай көрүп, аталган спорттун түрү менен 7 жылдан бери кабагым кашым дебей машыгып келет. Көп жылдык мээнет текке кеткен жок. Анткени жакында Казакстандын Атырау калаасында өспүрүмдөр арасында өткөрүлгөн Азия чемпионатында коло байгеге арзыды. Тынымсыз машыгуу менен алдына бийик максаттарды койгон. Бул спорт мен үчүн эң керектүү нерсе. Максат, ниет кылган максаттарым бар. Дүйнөлүк чемпионат мирлерге катышып, биринчи орундарды алган ниет кылганмын. Анан күндөгү бул спортко бөлгөн убактым кеч окуудан кийин 3 саат, 4 саат биякта тренировка кылам, күнүмдүк тренировка. Ошондой эле. Айтканга оңой, бирок 8 мамлекеттин ичинен 68 кг салмак категориясына жетишкендикке ээ болгону кубантарлык иш. Мелдеште каарманыбыз Афганистан, Казакстан менен беттешип, бирок Өзбекстандын балбаны менен кармашта жеңилип калган. Ошентсе да 3-чү орунду алып желегибизди желбиретти. Баса бул чемпионатка баруу үчүн албетте каржы маселеси башка орунда турган. Кантсе да өз чөнтөгүнөн барып, жеңишти багындырды. Эми Жалал достуктун символу болгон спортко жаштарды терең үндөйт. Негизи өзү спорт бул жакшы нерсе. Азыр жөн эле балдар көчөдө жүрүп, жаман жолго кирип кетип аткан көп болуп атат бул учур азыр. Андан көрүп келип биякта тренировка кылып, өзүнүн денесине пайда. Ошондой кылып тренировка кылган жакшы деп ойлойм да. Ошону мен сунуштап кетем балдарга. Буга чейин Ош облусу боюнча чемпион 2015, Кыргызстан чемпиону 2015 наамдарына ээ болгон. Мындай жетишкендиктерине албетте машыктыруучусунун орду чоң. Бул жерде бир 40ка жакын бала машыгат биздин колубузда. Бул жерде негизи само менен жүздө болот. Ошол балдарды эртең менен кечине кылдырып турабыз. Ушу машыктырып балдарды даярдайбыз. Ушу Алла таалам өзү колдоп, Кудай кааласа ийгиликке жетишип кетип атабыз иншалла. Каарманыбыз учурда 20 жашта, бир катар чет өлкөлөргө чыгып, өз күчүн сынап, мелдештерге тынбай катышууга аракеттенет. Буга чейин Орусия, Тажикстан өлкөлөрүндө болгон. Жалал мырзанын жеңишине ортоктош болгон достору анын адамгерчилигин, спортко болгон кызыгуусун жогору баалашат. Ар бир спорттун өзүнүн айырмасы деле бар да. Волейни алсак, волейда проход кылып күрөшөт. Бул самбоду алсак, захват менен кармашып, удержение кармаса, болевой карма ошентип иштешет, аракет кылышат. Анан бул ден соолукка пайдасы. Ар бир деле спорттун айтам, мен ойлойм, ар бир спорт бул ден соолукка пайда деп ойлойм. Азияга чыгып келди, мындан ары чемпионат мирге чыкса, ошо олимпиадага жетсе, биздин ниетибиз аны ошо досубуз. Ошону тилеп келебиз биз аны. Көргөн адамга оңой эле көрүнгөнү менен өзүнө жараша татаалдыгы бар. Алгач катышкан адам эрежелерди так сактап, аларды өздөштүрүүсү керек. Негизи өзү бул күрөшкө келгенде башында ошол катуу түшпөш үчүн страховка, жыгылышты ыкмасын үйрөнөт. Анан разминка кылып кызыгандан кийин адам катуу түшпөйт страховка менен жакшы эле. Спорттун самбо түрү чоң чеберчиликти талап кылат. Адегенде алгач машыгуу кызуу жүргөн залында биз дагы мына ушул спортчулар менен чогуу машыгып көрүүнү чечтик. Мындай чемпион балдар көпчүлүктү таңдандырып, учурда мына ушул залда чоң чеберчиликтин үстүндө машыгып жаткан учуру. Келечекке үмүт арткан жаштарыбыз бар, биздин уучубузгур эмес. Анткени жаштардын спортко кызыгуусу Кыргыздан далай балбандар чыгышынан кабар берет. Кызыккандардын баары чоң кичигине карабай, кара тер үстүндө, арыбак алдыга деген максат коюп, каарманыбыз менен кошо Кыргызстанга тирек болчу балбандар күн сайын машыгуу үстүндө. Кыргызстан келечектүү өлкө. Аларга далил катары мына ушундай алдыдагы чоң ийгиликтер көрсөтүлүп турат. Андыктан спорт менен ынак болуңуздар. Улан Мамашеров, Өткүрбек Жолбошев, Таң нуру программасы үчүн.